кесиптери, саламатсыздарбы футзал сүйүүчүлөрү? Кыргыз спорт ТВ каналында кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Азыр мына старттык ышкырык Ошму буга чейин өтө ишенимдүү оюндарды өткөрүп, лидерликти өзүндө гол алчурда сол канаттан ишенимдүү кирип барып, Алмазбек Самат уулу жакынкы бурчка соккузатып гол жарана чыгып кеткен. Гол! Дейін Самандык уулу эмне кылды? Бир караганда мындай тамай эместей көрүнүп атты эле, иш жүзүндө. Алчурдан арын. Жана сонун гол! Мухаммед Аскарбеков. Анын кубаттуу соккулар менен жараткан голдорун көрүп жүрсөк, азыр мына бир коргоочуга экөө, жана сонун пас! Марлен Жолдубаев. Ден Самандык уулунан өтө жакшы пас келбеди эле. Атайын оңго тартып, бир сыйра көз салып койду окшо. Жекеме-жеке дарбаза бурчу бош. Азыр бети менен топту тосуп алды Ильяс Чотбаев. Буга чейин эсиңиздерде. Экинчи таймда Чотбаев Мухаммедке калтырды. Жана мына сокку тирөөчкө караңыздар, дарбазанын кадимкидей кыймылдап калды. Ушул жерден фолдордун саны 2-2 болду. Гол ал мезгилде. Мына ушул жерден демек Бекмат Карбеков гол жаратып кетти. Эси жаткан. Ошентип потенциалдуу чабуулдун ал жерде мизи кайткан болчу. Эмне деп атат? Колуна топ тийди деп айткысы келип атабы? Жана баш аламандык орун алып кетти. Гол! Нарын командасы алдыга сурулуп чыкты. Ушул жерден мына эми гана токтоду. Мухаммеддин тепкен топ гол! Эсеп 3-3. Буга чейин 2 иреттеп, экөөндө тең. Улукбек Абдылдаев тосуп кеткен. Бул ирет. Чындыгында вакыт канча айтып тур. Гол азыр Марлен Жолдубаев киргизди. Өтө сон. Мен оюнча Мухаммедден сокку күтүштү окшойт, баары дал ошол учурда ачык турган. Демек Марлен Жолдубаевка пас келди. Албек Болот сыяктуу чабуулду баштап берди, атандашын жарым аянтына чейин чабууланып атат. Сокку гол! Марат Кубанычбеков ошентип өзүнүн сөзүн айтты. Суперлиганын бомбардири 18-чи голун жаратты. Уланмак. Марат Кубанычбеков кылады. Ильяс Чотбаев. Ильяс жана гол! Мынакей жолу болбой жаткан Да Силва ошентип гол жаратты. Ошмук кайрадан алдыга озуп чыкты. Марат Кубанычбеков сыяктуу бүгүн Да Силва дагы демек аянттын сыртына кеткен болчу. Борбордук бөлүксүз оюн жүргүзүп атышат жана гол! Карасаңыздар, тереңден кыска пас менен келбей, түз эле өткөрүп атты эле. Алмаз Самат уулу киргизди окшойт, ким киргизди? Нарында, ошондуктан мен оюнча калыс ышкырын жаңырткан жок. Сонун пас! Жана кантип гол жарата албай калды. Кечиктирилген фол берилеби азыр? Кызмат кылып атат. Мына сокку гол! 6-чы гол жана Алмаз Самат уулу кайрадан эле. Биринчи голду дал ушул Алмаз Самат уулу киргизген болчу.